Кайрадан саламатсыздарбы деп биз Sport Live көрсөтүүсүн сиздерге тартылып жаткан учурубуз. Мынакей жай келди, жай мезгилинде сөзсүз түрдө көптөгөн мелдештер ачык асман алдында өтөт эмеспи. Дал ушундай мелдештердин бири эрежесиз эруруш боюнча 17 августта Ысык Көл облустунун Чолпон Ата шаарында орун алган ат майданында өтмөкчү. Ал эмне деген турнир, кимдер өткөрүп жатат, кимдер катышат деген суроолоруңуздар болсо, анда бизден алыстабаңыздар. Анткени толук бойдон жогоруда аталган суроолорго бизге жооп бериш үчүн Айкөл FC лигасынын президенти Кубанычбек Осмонбеков жооп бермекчи. Саламатсызбы? Абдан кубанычтабыз. Мынакей дал ушундай дагы бир жаңы спорттук уюм түзүлгөндүгүнө. Анда эмес эң алгач эле дал ушул Айкөл FC лигасы жөнүндө айта кетсеңиз, качан түзүлдү, кимдер тараптан түзүлдү? Лига жаңы эмес. Лига 2014-жылы түзүлгөн. Бирок муну түзгөндө биз чет элден түзгөнбүз, Россия жергесинен. Мен ошол чет жерде 12 жылдан бери иштеп жүрөм. Ошол 2014-жылы Москва шаарынан биринчи жолу чоң турнир өткөзгөнбүз. Кубок дружбы народов деп. Себептен ал жерде ошо Улуу Ата мейгиндик согуштун 70 жылдыгы болуп калды. Ошо 70 жылдыгына карап туруп, ошонун негизинде ошого арнап туруп достчулук кубогун өткөргөнбүз. Анан мына Кудай буйруса быйыл ошол 7-чи турнир өтүп атат. Себептен жылына биз бирден же экиден өткөрүп турабыз. Бирок Кыргызстанда айтып кетсек, бул биринчи жолу болуп жатат окшойт. Себеп деген Россия жергесинде кыргыз мекендештерибиз көп да. Анан кыргыз мекендештерибиз көп болгондон кийин спортко кызыккан мекендештер да көбөйө баштады. Спортчулар көбөйө баштады. Анан кийин ал жерде мисалы үчүн Ахмат деген лига бар, ACB деген лига бар. Жаш күч. Ахмат менен ACB кимдики мисалы үчүн? Ал чечендердики. М1 кимдики? Ал орустардыкы. Анан кийин Айкөл FC деген лиганы түздүк. Ал эми кимдики дегенде эч ким айтпайт, ал Кубанычбектики депчи. Кыргыздардыкы деп. Ошон үчүн чет элде жүргөндөн кийин баягы диаспоранын ичинен башка улуттар менен атаандаштык болот экен. Ошо Кыргыз лигасын түзөлү деп, ошо Айкөл FC деп лиганы түзүп туруп, мына Кудай буйруса 6 жолу абдан жогорку эл аралык деңгээлде өткөрүп келдик. Анан 7-чисин Ысык Көлдүн жээгинен ат майданынын ичинен өткөрөлү деп чечтик. Себеп деген 7 деген сөздө өзүнүн бир философиясы бар. Мен өзүм көлдүн кулумун да. Ошо кулум болгондон кийин көлдө бизде 7 аке деп коет. 7 аке, Кыдыр аке, Карач аке, Карга аке, Садыр аке, Мойт аке. Ал акенин бүт бартын ошо Ысык Көлдүн элине өз убагында бир чоң пайдасын тийгизип, салымын кошуп, Ысык Көл элин сактап калган акелер болот. Ошо 7 аке деген маан берилген. Ошо 7-чи турнирде Ысык Көлдүн жээгинен өткөрөлү деп чечтик, Кудай буйруса. Түшүнүктүү. Абдан баягы кызыктуу башталыш болуптур. Ал эми биз суроо кетпесек болбойт. Буга чейин 6 турнир катар өтүптүр. Бул чет жакта өткөндүктөн ал жерде турнирлердин катышуучулары кандай тандалчу жана алар кимдер болгон? Мен оюмча баягы кыргыз улутунан баштап дал ушул Россия чөлкөмүндө жашоочулар, жолсуз спортчулардын баары катышса керек, Биздин лига баарына эле ачык. Ошон үчүн биздин турнирге бүт өлкөнүн өкүлдөрү катыша алат. Чет өлкөдөн ошо СНГ алкагындагы мамлекеттердин спортчулары катышып, бир тарабы жалаң кыргыздар болсо, экинчи тарабы мисалы үчүн армян диаспорасынын өзүнүн спортчусун коет, Азербайжан диаспоранын өзүнүн спортчусу, украинец, молдаванин, ошентип улуттар көп да, таджик, өзбек, Казакстандын өкүлдөрү көп. Ошолор да коюп мелдешип келген. Ал эми бул ирет Кыргызстанда өтүп жатат. Бул ирет Кыргызстанда өтөт, бирок ошо эл аралыктан ошо чет жерден дагы спортчуларды чакырып атабыз. Аларга дагы ошо ушундай эле шарт менен Кыргызстан келип туруп, бир тарабы кыргыз мушкерлер болсо, экинчи тарабы болсо, ошо башка өлкөнүн өкүлдөрү болот. Эл аралык деңгээлде өткөрөбүз. Анан Айкөл лигасынын бир айта кетчү нерсеси, бул эки максат менен түзүлгөн. Биринчи максаты болсо ошо лига бул кыргыздардыкы деген атка консун деп, ошо чет өлкөдө тез-тезден турнир өткөзүп турат. Бул 6 турнир өткөздүк, бул чоң турнирлер. Андан тышкары майда турнирлер бул эсепке алынбайт да. Майда бул болсо жана селекшн деп коет, отбор, тергеп алуу турнирлерин өткөзүп туруп, алардан уткан мушкерлерди анан кийин чоң турнирлерге коебуз.
Кыргызстанда азыр эл аралык аренада, Кыргызстанда эл аралык аренада эрежесиз эртаймаштар абдан чоң популярдуу болуп баратпайбы? Ошол себептен биздин Айкөл лига бул жана любительдик, үйрөнчүк деңгээлден баштап профессионалдуу деңгээлде спортчуларга жүрмөн деңгээлгече өткөрүүгө бир ошко көпүрө түзүп атабыз да, мисалы үчүн UFC деген организация бар, промоушен, андан кийин да Bellator бар, андан кийин One Championship деген чоң мыкты дүйнөлүк промоушендар бар. Россияда болсо M1 бар, Pride бар, ACB бар, Ахмат бар. Бирок ошолордагы мушкерлерди тажрыйбасы менен карап туруп алат да. Мисалы үчүн тажрыйбасы жок спортчулар эч качан аларга катыша албайт. Алардын гонорарлары да чоң, бирок катышайын десе аларга уруксаат бербейт. Сөзсүз жана Шердок деген дүйнө жүзү боюнча база бар. Ошо статистика менен мушкерлерди тандап алышат. Аларга заявка жөнөтсө, буларды карабайт себептен тажрыйбасы жок. А биздин Айкөл лигасы болсо, ошо башталгыч спортсмен любительский деңгээлден өтүп туруп профессиональный деңгээлге өткөрүүгө көпүрө болуп берип атабыз да. Ошо көпүрө. Түшүнүктүү. Азыр ушул жерден сиз өзүңүз абдан бир жакшы теманы козгой кеттиңиз. Чынында эле Кыргызстанда дал ушул эрежесиз терроризм же болбосо ММА деп коелу, өтө ири, кеңири баягы өнүгүп жаткан мезгили, ошого сымал аны менен катар ушундай уюмдар дагы абдан көп. Кыргызстанда дал ушул Кыргызстандын ошол жарандары болуп, ошол эле сиз айткан Орусия чөлкөмүндө чынында эле ушундай клубдар, лигалар, федерациялар арбын эмеспи? Алар менен бирдикте иштешүү кандай болот бул сиздерде? Экинчиден, бул кандайдыр бир учурда конкуренттик кандайдыр бир негизди да жаратса керек? Конкуренция деген сөз негизи эле жакшы да. Себептен кайда туура конкуренция болсо, ал жерде сапаты болот, ал жерде биринен аша бири өрчүтө баштайт, спортчуларга да жакшы. Ошон үчүн бул албетте жакшы нерсе. Мисалы үчүн Россияда жакында бизди көрүп туруп, биздин тажрыйбаны көрүп туруп, вот таджик туугандар, алар да өзүнүн лигасын түздү. ФМР деген бир лига түзүп туруп, Pamir Fighter. Ошонун негизинде турнирлерди өткөзүп атышат. Ал дагы үлгү болуп бере алган турбайсыздарбы? Биз үлгү болуп, аларга да бир ушундай кызык болуп атат. Мына кыргыздар өткөрүп алган, биз өткөрө албайбыз депчи. Мисалы үчүн чечендер өткөрүп атат, биз өткөрө албайбыз деп, мына кыргыздар аракет кылып ошондой деңгээлге турнир өткөзүп атабыз. Ал эми Кыргызстандагы уюмдар мененчи, мисалы үчүн ошол эле алсак, спортчулар, бизде мисалы ушул жаатта, ушул тармакта баягы өзүн күчтүү, же болбосо эл алдында баягы өтө таанылган, профессионалдык деңгээлде таанылган баягы мушкерлерибиз бар эмеспи? Анан ал мушкер кайсыл бир атайын бир чектелген бир уюм менен иштеп келсе, ал спортчу мисалы үчүн сиздерге келе албай калышы мүмкүн. Андыктан бирок ошол эле учурда сиздерде дагы бир көрүүчүлөргө, ошол эле спортчулар тартыш үчүн дагы бир ат болуш керек, бир кызыктыруучу спортчулар, же болбосо ошол эле өзүңүз айткандай гонорар болушу керек. Андыктан кайсыл тармагына басым жасап атасыздар сиздер? Өзгөрүш үчүн. Биринчиден, спортчуларга гонорар албетте болуш керек. Ар бир спортчунун өзүнүн деңгээлине жараша гонорар сөзсүз биз төлөйбүз. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы болсо, мисалы үчүн Кыргызстанда азыркы учурда промоушерлардын эң көп турнир өткөзгөн эле бул World Entertainment Federation деген Руслан Кыдырмышев президент болуп жетектеп келет, Руслан байке. Ал киши менен да абдан жакшы байланыштабыз, ал киши менен тыгыз достук мамилебиз бар, абдан жакшы. Эми андан тышкары мына GFC деген турнирде өтүп турчу эле, алар болсо жылына бир жолу өткөрөт, бирок аз болсо сазда өткөрөт да, жакшы чоң деңгээлде өткөрүшөт. Анан кийин ар бир эле спортчуга кызык өзүнүн жанагы базасын ар кайсы башка промоушерлар менен толтуруш. Мисалы үчүн улам эле жана ВФК чыга берсе спортчу, бүт эле ВФ болуп, мисалы үчүн 5 жеңиш болсо, 5 ВФ болсо, жалаң эле катышкан. Башка промоушерлар чыгарганда карап туруп, сен бир эле улуттук эле бир тармакта эле чыга бериптирсиң, бизге мунун кызыгы жок. Балким сенин тажрыйбаң жок, балким сени ошо көтөрмөлөп коюшту, тартмалап коюшту деген суроолор жаралат да. Анан кийин эгерде спортчунун шердогун караганда ар кайсы промоушендан болсо, мисалы үчүн Ахматтан болсо, ACB-ден болсо, ВФ-ден болсо, бирөө Айкөл FC-ден болсо, значит бул спортчу тажрыйбасы күчтүү чын эле. Себептен ал жерде судействодагы такыр башкалар болот, ар кандай судьялар болот. Жеңиш дагы, значит, туура жеңишке ээ болгон деген промоушендарда неме кетет, суроо кетет.
Ошон үчүн биз лига өткөрүп жатканыбыз, Кыргызстанда Айкөл FC өткөрүп жатканыбыз, бизге катышуучу спортсмендерге биринчи ирет ошолорго кызык. Себептен алар өзүнүн жанагы тажрыйбасын жогорулатыш үчүн жогорулатып, ошол биздин промоушндун өзүнүн шырдыгына дагы кошуп алат. Анан негизи эле мен билишимче баягы дагы эле кайталай кетели, Кыргызстанда ушул промоушн организациялар, уюмдар көп болуп жатпайбы? Анан ар бир эле өздөрүнүн ошол чыккан мушкерлеринин жыйынтыгын шырдокко киргизүүгө мүмкүнчүлүгү барбы же аны үчүн да атайын кандайдыр бир этаптарды өтүш керекпи? Мисалга алсак, ушул Айкөл FC лигасы шырдокко өзүнүн мушкерлеринин ошол жыйынтыгын чыгарыш үчүн кандай жолдорду өттү? Биринчиден аккредитация кылыш керек. Айкөл FC лигасынын ал жерге аккредитацияны кылыш үчүн жол оңой эле. Жанагы турнирде болгон турнирдин сапаттуу видеосун ошо үзбөй ар бир спортсмен башынан баштап аягына чейин жеңишке ээ болгонго чейин үзбөй ошо видеосун ошо Шердок компаниясына электрондук версия менен жөнөтөбүз. Алар карап көрүп туруп, да чын эле ушул жигит жеңишке ээ болуптур дептир, анан кийин базасын өздөрү илгеп туруп. Анда ар бир каалаган уюм өткөрө берсе болот экен. Ар бир каалаган уюм өткөрө берсе болот. Себептеген бул жерде баягы эч кандай ограничение коюлган эмес. Себептеген бул спорт баягы жаш спорттордун бири болуп атпайбы? Мисалы үчүн Россия жергеси азыр ошо ММА'ды балким ошо Олимпиадага да киргизсекпи деген ошондой да имиштер любитель түрүн, любительдик түрүн. Ошон үчүн ошондой популярдуу, актуалдуу болуп атат дүйнө жүзү боюнчачы. Себептеген азыр гонорар боюнча UFC'нин мушкерлери бокстон да каша баштады. Негизи азыр салыштырмалуу айта кетсек, чынында эле бул эреже серируш, ошол эле ММА бул футболдун деңгээли менен тете болуп калбады. Көрүүчүлөрдүн негизи эле ар бирден баягы каалоочусу популярдуулугун караганда ошонун сымал ар бир баягы кичинекей өспүрүм дагы келечекте мурун футболчу болом десе, азыр мушкер болом деп калышты. Албетте бул жакшы нерсе. Бирок ошол эле учурда дагы эле биз спортчуларга басым жасай кетсек, негизи эле баягы промоушн менен кете берет, бирок ага дагы лайыктуу спортчу болуш керек эмеспи? Андыктан мисалга алсак, ошол эле ошол 17-синде өтө турган мелдешке кандай спортчулар келди жана ошол спортчуларга сиздердин койгон кандайдыр бир башка уюмдардан өзгөчөлөнгөн талабыңыздар болдубу? Талабыбыз бул жерде мен мушкермин дегендердин баарын эле баягы каттоодон өткөрдүңүздөрбү? Жок, бул жерде мисалы үчүн бизге профессионалдуу турнир болуп аткандан кийин бизде өзүнчө матчмейкер болот. Азыр Кыргызстанда өтүп жаткан турнирдин матчмейкери бул Аят ММА деген компания. Аят ММАдын ошо жетекчиси Кубанычбек Аманбетов бүт мушкерлерди өзүнүн сынагынан өткөрүп, алардын тажрыйбасын көрүп, анан кийин мисалы үчүн эч качан беттешке чыккандан кийин күчтүү тажрыйбалуу спортчу тажрыйбасыз спортчу менен беттешип калбаш керек. Бул биринчи эң негизгиси биздин максатыбызда. Экөөнүн деңгээли бирдей болуш керек. Эгерде Шердокто бирөөнүн эки жеңиши болсо, экинчи мушкердин дагы жеңиши экөө болуш керек, сөзсүз, албетте. Бирине экөө күзгүдөй окшош болгондо ошондо кызык болот. Ошондо эч качан баягы таарыныш жакта болбойт. Экинчиден болсо, биринчиси болсо ошол мушкерлерди туура тандаш, экинчиси болсо салмагына басым жасай. Немелерди судьяларды туура тандаш керек. Судьяларды дагы калыс тобунда туура тандаш керек. Себептеген алардын чечиминен көп нерсе чечилет да. Ошолор алар кандай чечим койсо, ошого жараша промоушндун баягы баркы дагы өйдө көтөрүлөт, жылдый түшөт. Ошон үчүн биз ал жагында жакшы карап туруп, ошол буга чейин азыр биз Россиядагы келишим түзгөн, аккредитациядан өткөн агентство спортивных судей деген Демидов Игорь Анатольевичтин негизинде түзүлгөн бир калыстык тобу бар. Ошол уюм менен иштешебиз. Азыр Кыргызстанда болсо, Кыргызстан болгондон кийин бул жерде ошо Союз ММА деген калыстар тобубуз өзүндөрүн сунуштап жатышат. Азыр аларды жакшылап тандайбыз эми. Анан эми ошол спортчуларга калыстар менен чечилди, спортчулар менен чечилди. Жалпысынан ошондо эл аралык деңгээлде деп кеттиңиз. Божомол менен балким сизде так маалымат бар. Мамлекет, сырттан келе турган мамлекеттердин кайсыл мамлекеттин мушкерлери келет? Азыр Кудай буйруса Россия, Украина, Азербайджан,
Өзбекстан, Казакстан мушкерлерин күтүп атабыз. СНГ мамлекеттеринен. СНГ мамлекетинен. Анан кийин азыр Туркменияда заявка берип атат. Аларды күтүп атабыз мушкерлерин. Кудай буйрса, анан бүтүп барып, жакынкы жуманын ичинде бүтүп барып билинет. Жакынкы жуманын ичинде файт карт толугу менен түзүлөт. Анан мушкерлер кандана башташат. Жалпысынан канча мелдеш өтөт? Жалпысынан негизи Москва жергесинде биз 12-13 турнир өткөзөбүз. Кыргызстанда балким 14-15ке чейин чыгышы мүмкүн. Баягы ар бир чемпионатта ошо турнирлерде негизги бой, ортоңку бой анан көргөзүлүүчү баягы турнирлер болот эмеспи, турлар болот бөлүктөр. Сиздерде дагы ошондой турда өтөбү? Бизде бир өзүбүздүн бир правилабыз бар. Ал жерде болсо Айкөл FC промоушенуна 3 жолу катышкан мушкер, 3 жолу уткан мушкер. Албетте кийинки турнирге чемпиондук поюзга курга өзүнүн кандидатурасын койгонго уруксат берилет. Мында кур коюлабы? Ошол жерден азыр 3 кур коюлуп жатат. 3 курдун болсо экөөнүн ээси бар. Бирөөсү болсо Алмамбет Жаныбеков деген мушкер, Москва шаарынан эмгек мигранты, ал да тажрыйбалуу мушкер. Ошол жерге өзүнүн чемпиондук курун коргойт. Экинчи чемпионубуз болсо, багы самый орусча айтканда эпатажный спортсмендерден бири Дастанали Шаршеев деген караколдук жигит бар. Ал жигит да өзүнүн курун коргош керек. Үчүнчү поезу болсо, кур болсо 66 килограммдагы Талгат Шатманов деген бир мушкерибиз бар. Ошо бизден Айкөл ФСден 3 жолу уткан, 4-сүн курга претендент катары. Негизги кармашуулар ушулар экен анда. Негизги кармашуулар ошол. Аларга атаандаштар ким болуп атат? Алардын атаандаштары болсо ошо чет жерден бүт баары чет өлкөнүн өкүлдөрү, мушкерлери азыр файт карт толугу менен түзүлө элек, 80% түзүлдү. Кудай буйрса жакын арада аларды да көрөсүздөр. Андан кийин бул мушкерлер ушул беттеште Кыргызстанда Тайсан аттуу кайман менен жигитибиз бар. Ал жигитибиз дагы ошо өзүнүн күчүн башка жердеги мушкер менен. Ал бирок пояс үчүн, кур үчүн күрөшпөйт. Кур үчүн эмес, себеби ал бизде биринчи жолу урушуп атат. Ага да Кудай буйрса булдан жеңишке ээ болсо, ал жигитти сөзсүз Москвага чакырабыз. Москвадан да өзүн көрсөтсө, анан кийин үчүнчүсүндө ошо курга коюп беребиз. Пландар боюнча эмки тур, анда Москва шаарында Албетте. Ал эми айта кетсеңиз, гонорар маселеси боюнча, ушул спортчуларга сөзсүз түрдө ушул жагы да кызыктырышы мүмкүн эмеспи? Канчадан канчага чейин коюлушу мүмкүн? Эми бул нерсе негизи ачык айкын айтылбайт, ичара айтылат. Божомол менен. Божомол менен. Кызыктыруучу иретинде. Да, орточо гонорардын баасы 40 000 сом. Сом менен. Түшүнүктүү. Анан эми ушул кайра эле спортчуларга келели. Мисалы үчүн ар бир лига болобу, федерация болобу, уюм болобу, анын өзүнүн атайын буга чейин машыктырып, иштетип келген, ушул өнүктүрүп, өстүрүп келген спортчулар болот эмеспи? Сиздерде дагы ушундай болсо керек. Анан мисалы үчүн башка уюмдардын дагы ошондой спортчулары сиздерге келип катыша турган болсо, же болбосо ошол эле сиздердин өзүңүздөрдүн спортчуларыңыздар башка уюм өткөрүп жаткан мелдештерге катыша турган болсо, ушул жаатында кандай баягы спортчулар менен түзүлгөн келишим ирети, тартиби? Бул жерде мен айтып атпаймынбы, биздин турнирге катыш бул спортчулардын өзүнүн кызыкчылыгы да биринчи ирет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мисалы үчүн бизде ошо матчмейкер жагын тейлеген Аят ММА менеджменти айтып атат, өтө көп сунуштар түштү дейт. Бирок анын ичинен да мыктыларын тандап алдык, себеп деген баарын эле мүмкүнчүлүк берет элек катышканга. Бирок ага биздин ошо немебиз ошо программабыз туура келбейт, себеп деген максималдуу ошо 14-15 эле беттеши болуш керек. Ошол себептен биз дагы келечекте өткөрүп турабыз, башка мушкерлерге дагы катышууга мүмкүнчүлүк беребиз, Кудай буйрса келечекте. Ошон үчүн көп спортсмендер туура түшүнүп таарынбайт деген ойдобуз. Гонорар маселесин болсо жогоруда айтып өттүм. Анан негизи эле бул кайсыл гана
тармак болбосун, мейли спорт болобу, маданият болобу, же кайсыл бир социалдык экономикалык тармак болобу, айтор кайсыл бир жаңы ишти баштап жатканда сөзсүз түрдө тоскоолдуктар болот. Алсак, мисалы, сиз азыр Кыргызстанда өткөрүп, буга чейин Москвада өткөрүп келсеңиз, эми Кыргызстанда өткөрүп жатасыз. Анан жергиликтүү башка уюмдар, же болбосо башка жактан кандайдыр бир жактан терс көрүнүштөр, же болбосо терс караштар болгон жокпу? Эмне себептен сен биздин айтсак баягы айланабызга кирип атасың, ошол Москвада эле өткөрүп жүрө бербейсиңби деген сыяктуу. Эми бул жерде баягы мен айтып өтпөдүмбү, конкуренция депчи. Мисалы үчүн биз өткөрүп атабыз, себептен бизди көрүп туруп, балким башка промоушнерларда кандайдыр тажрыйба алар. Анан кийин баягы экономика тармагында эле айтылат эмес беле, антимонополия депчи. Монополия болбош керек да негизи. Бул спорт мейкиндиги бул кеңири чөйрө да. Орусча айтканда непочатый край. Ар ким өзүнүн промоушнун туура жүргүзүп алып келсе, эми бул жерде бул жеке кызыкчылык бул жерде жок да, бул жерде социалдык кызыкчылык болуп атпайбы? Тем более мен ошол Кыргызстандын патриоты катары чет жерде, чет элде ошо Кыргызстандын атын чыгарайын, кыргыздардын атын чыгарайын, желегин көтөрөйүн, Кыргызстандын спортчуларын көтөрөйүн деп көптөгөн турнирлерди алып келип, ошол жерден тоскоолдуктарды өтүп, ал жерден баягы префектура деп коет, акимият, алардан уруксат алып, МВДден уруксат алып, ФСБ структурунан уруксат алып, алардын бүт баарын ошончо тоскоолдуктун бүт баарын өткөрүп келип туруп, анан Кыргызстан келип туруп кенедей тоскоолдукка такалып калсак, менин оюмча уят го. Анан кийин дагы бир маанилүү айтып кетчү нерсе, бул турнир биздин Ысык-Көл областынын губернатору Осмоналиев Акылбек Шарыпович дагы ошо эске алып, алда колдоо көрсөтүп өзүнүн деңгээлинде, ал дагы өзүнүн салымын кошом деп аракеттенип жатат. Кудай буйрса ошол чогуу биргеликте өткөзгөн турнирлердин бири болот. Анан мен тиленип кетет элем, өзүмдүн кыялым бар, ошо Кыргызстандын ар бир регионунан ошондой турнирди традиция катары өткөрүп турсакпы депчи. Москва жергесинде болсо албетте өткөрөбүз. Себеп деген Москва жергесинде биздин мигранттар, эмгек мигранттар өтө көп. Бүгүнкү күндө мына 500 миң эмгек мигранттар Москва, Московской областында официалдуу такталган иш боюнча. Анан кийин ошо мигранттар азыр чоң салым кошот атпайбы? Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 3төн 1 бөлүгүн жөнөтүп атабыз, 2,5 миллиард АКШ долларын. Анын баары мигранттардын эмгеги. Ошон үчүн биз ошо Москва жергесинде жүрүп, ошо Кыргызстандын атын чыгарабыз деп жүрөбүз. Кыргызстан келип тоскоолдук менин оюмча болбош керек. Тоскоолдуктар деп кеттиңиз. Негизи эле көпчүлүк көрөрмандарга да негизи ар дайым кызык болуп келет да. Ошо башка жерде жүрүп, анан ушундай уюмдарды ачкан эле оңойбу, эмнеге ушинтип кантип ачып кетишет деген сыяктуу. Балким баягы мисал иретинде айтып кетпейсизби өзүңүздүн ушул сыр эмнеде болду? Эмне себептен сиз дал ушул тармакты, спорттун ушул түрүн тандап алдыңыз? Эмнеге же болбосо маданият жаатына, же болбосо башка жаатына салым кошпостон, айтор дал ушул спортту өнүктүрүүнү чечтиңиз, болгондо дагы башка мамлекетти? Эми шашпай токтолуп кетейин. Мындай, мен чет өлкөдө 12 жыл болду иштеп жүргөнүм. Ошол жерден үй бүлөлүү болуп, ошол жерден бала бакчалуу болуп, анан кийин жеке спорт эмес, мен ошо кыргыз диаспорасынын өкүлү катары, кыргыз диаспорасынын жаштар лидери катары, ал жерде бизде бир нече уюм бар. Бул Айкөл FC уюмубуз, ошо биз алып бараткан жумуштун бир эле бөлүгү, спорт тармагы. Экинчи тармагы болсо, ал жерде эл аралык ишкерлер ассоциациясы деген уюм бар. Ал жерде жеке кыргыз ишкерлер топтолушуп, бири-бирибизге жардам берели, жөрөк таяк бололу деп ошондой бир уюмду ачып, ошо ишкер жагын да алып барабыз. Мисалы үчүн Кыргызстандан продукцияларды экспортко жөнөтөбүз. Андан тышкары Деловая аудитория деген журналыбыз бар биздин, глянцевый журнал, ошо кыргыз диаспорасына. Ал жерде ийгиликке жетишкен биздин мекендештердин тарыхын чагылдырып, баягы жөнөкөй мигранттар үлгү катары чыгарып, ошо журналда чыгарабыз. Бул 3-үнчү тармагыбыз. 4-үнчү тармагыбыз мына жакында эле Байкан эркектер ишкер клубу деп ачтык. Ал болсо болочок ишкерлерге ишкерлер менен тааныштырып, тажрыйба бөлүштүрүү болот. Мисалы үчүн ишкер өзүнүн тажрыйбасы менен болочок ишкерлер менен бөлүшүп, аны дагы балким ишкер кылганга аракетин жасап, ошондой уюмубуз бар. Ошон үчүн бизде тармактарыбыз көп. Бул спорт тармагы болсо бирден бир тармактын бири. Көп тармактын бири, Да, андан тышкары болсо ошо коомдук
иштен качар өзүм ошо жеке ишкер менен алектенем. Жеке ишкерлик, анан бул коомдук ишкерлер болсо спорт, журнал, эл аралык ишкерлер ушундай жаатта биз көп баягы спорт жаатында жаңыда баягы өзүнүн салымын кошуп келе жаткандар кийин айтып калышат экен да. Биз ушундай көп тармактан бири кылып спортту кылдым эле, бирок акырында эмнегедир спорт эле тандап калдым. Көптөгөн каражаттарымдын баары дал ушул спортко жумшалды деп. Сизде мындай ушундай көрүнүш болуп калат деп ойлобойсузбу? Эми бул спорт анткени кайсыл бир учурда мындайдан карасаң саясат жана биягынан карасаң бизнес дагы болуп кетет экен да. Өзгөчө сиз азыркы өткөрө турган турнирлер басым жасак, ушул эле эреже серүүрүш. Эми биринчиден саясат дегениңизге жооп берейин. Саясат жагынан көз караш, балким эгерде жана потенциалдуу болочокту атка минер болом деген инсандар болсо, балким алар үчүн саясат болушу мүмкүн да. Бирок менде андай азыркы учурда андай максат жок. Саясатчы болом деген эч кандай мындай көз карашым жок да. Менин оюмча мен ошо ишкер болом. Ишкер болуп анан меценат болом да, мисалы үчүн. Ошо меценат болгондо ушундай спорт чөйрөсүн колдоп, бул бир тармак. Анан башка тармактар да бар да. Экинчи жагы бизнес катары көрсөт, айкөлепси мен үчүн бизнес эмес. Мен үчүн бул хобби да көбүнчө. Анан кийин канча турнир өткөздүк, анын бүт баарын ушул өзүбүз демөөрчү болуп, өзүбүз меценат болуп, өзүбүз спонсор болуп өткөрүп келатабыз. Буга чейинки тыйын табуу аракетинде эмес, буга чейин ушу тыйын түркө салуу аракетиндебиз. Түшүнүктүү. Кандай болсо дагы сиздин ишиңиздерге биз ийгилик каалап кетмекчибиз. Баягы бардыгын убакыт жана жыйынтык көргөзөт дейт эмеспи? Андыктан сиздердин өткөрө турган турнирлериңиздер өзүңүздөр айткандай бир өткөрүп, экинчи өткөрүп анан токтоп калбастан, чын деле салтка айланган бир ийгиликтүү спорттук иш-чаралардан болсун. Сизде эркин микрофон. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бул эркин микрофон болсо, мекендештерге баарына ысык салам. Москва жергесинде, Москва диаспорасынын атынан мына Кудай буйрса Кыргызстанда ушул иш-чарабызды өткөрөлү деп чоң ниеттенип жатабыз. Ушул ниетибизге силер дагы кошулуп, бизди колдоп, албетте 17 августта Чолпон Ата шаарындагы ат майданга келип, саат 6-та биздин турнирге келип кошо биздин кубанычыбыз менен бөлүшүп кетиңиздер. Кирүү азырынча айтыла элек, биз муну кеңештирип, балким кирүү акысыз кылабыз. Болушу мүмкүн, э? Болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө менин оюмча кимде ким көлгө кантип барам деп жаткан болсо, бул да сиздерге бир жакшы мүмкүнчүлүк же болбосо жөн эле причина деп коймокчубуз, э? Дал ошол биздин ата мекендик мушкерлерибиздин күчүн баалап, аларга колдоо сүрөө көргөзгөнү 17 августта Чолпон Атада орун алган ипподромго келип колдоп, жакшы бир өзгөчө көрүнүшкө ээ болуп кетиңиздер демекчибиз дагы. Ал эми эскерте кетсек, бизге дал ошол толук маалыматын менен бөлүшкөн Айкөл FC лигасынын президенти Кубанычбек Осмонбеков болду. Сизге дагы биз ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Sport Life көрсөтүүсү ар дайым сиздерге акыркы спорт жаатында болуп жаткан кызыктуу жаңылыктар менен бөлүшкөнгө ар дайым ынтызар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ал эми студияда мен Жанара Эсенова болдум. Көрүшкөнчө.